Мамлекет тарыхындагы жаркын мезгил Казакстандын буунун коопсуздук кеңешиндеги жумуштарынын алдын ала жыйынтыктары чыкты. Өлкөнүн тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов белгилеп өткөндөй, быйылкы жыл өтө жоопкерчиликтүү жана маанилүү болду. В январе 2017 года в своем политическом обращении к членам Совета Безопасности ООН, это был первый месяц нашей работы. 2017 жылдын 3 айында буунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө арнаган саясий кайрылуусунда президент Нурсултан Назарбаев биздин кызматыбыздын негизги басымдуулуктарын белгилеп берген. Бул биздин өлкөнүн аталган абройлуу уюмдун курамындагы ишмердүүлүгүнүн биринчи айылы. Ошол белгиленгендердин бардыгы иш жүзүндө колдонулуп жатканын айтып өткүм келет. Бул жерде Казакстандын жапырт куралсыздандыруу, ядролук куралды таратпоо тармагында кабыл алынган так иш-чаралары тууралуу айтылып жатат. Ошондой эле буунун башкы ассамблеясы ушуну менен экинчи жолу өлкө башчысынын ядролук куралдан азат, тынч дүйнөгө жетүү тууралуу декларациясына колдоо көрсөттү. Утвердила декларацию, которая была инициирована Елбасы о достижении мира, свободного от ядерного оружия. Үстүбүздөгү жылдын аягоonu айынын 28-inde Казакстан президентинин дагы бир демилгеси терроризмге каршы күрөшүү кодекси буу мүчөлөрү тарабынан колдоо тапкан. Нам удалось, и это, конечно же, во многом благодаря авторитету Ельбасы, под этим документом консолидировать усилия таких государств, которые... Албетте, бул жерде өлкө башчысынын кадыр баркын белгилей кетүү керек. Ал документ карым-катнаштары чыңалып турган Иран менен Сауд Аравиясы, Катар, Түркия жана башка да мамлекеттерди бир максатка жетүү үчүн күч аракеттерин бириктирүүгө чакырды. Алардын бардыгы Казакстан президентинин 2045-жылы буунун 100 жылдыгында ядролук куралдан, терроризмден азат тынч мамлекет түзүү тууралуу чакыруусун бир ооздон колдошту. Столетию Организации Объединенных Наций к 2045 году достичь мира как свободного от ядерного оружия, так и свободного от терроризма. Коопсуздук кеңешинде Казакстандын төрагалыгы менен дагы бир демилге ишке ашырылды. Ал Африка континентинде туруктуулук менен коопсуздукту орнотууга багытталган. Нам удалось реализовать этот приоритет буквально недавно под руководством Казахстана, а мы являемся председателями так называемого санкционного комитета по Сомали и Эритрее. Совет Безопасности ООН. Бул жакында гана Казакстандын жетекчилиги менен ишке ашырылды. Биз буунун коопсуздук кеңешинде Сомали менен Эритреяга тиешелүү санкциялар боюнча комиссияга төрагалык кылганбыз. Көптөгөн жылдардан бери биринчи жолу коопсуздук кеңештин мүчөлөрү бир ооздон Эритреядан санкцияларды алып салуу тууралуу чечимди колдоп жатышат. Бул да Казакстандын кеңештеги кызматынын бир көрсөткүчү болду. Биздин саясатыбыз ушул мамлекетти сүйлөшүүгө чакыруу жана көп жылдардан бери чатакташып келген Эфиопия менен ынтымакка келтирүү болгон. Эритрея произошло сближение этой страны, например, с Эфиопией, с которой она долгие годы находилась в конфликтной ситуации. Мындан башка Казакстан Сирия кагылышууларын иреттөөгө да катышып жатат. Аткарылган жумуштардын натыйжасында деэскалация аймактары пайда болуп, чыңалуу басаңдады. Ал эми азыр казакстандык тынчтык куруучулар буунун миссиясынын курамында Ливан аймагындагы коопсуздукту сактоого салым кошуп жатышат. Санариптештирүү жараяны эмгек рыногуна алгылыктуу өзгөрүүлөрдү алып келет. Күндө кайталанган тажатма жумуштар санариптик форматка өтөт. Башкача айтканда, эсепчи, юрист жана кассир сыяктуу кызматтар автоматташтырылат. Роботтор 2033 жылга чейин жумуш орундарынын 47%-на ээлик кылышат. Адам өмүрүндө аз дегенде 5-6 адистик өзгөрөт. Ал эми интеллектти талап кылган кызматтарга суроо талап өсөт. Анткени роботтор азыр мындай кызматтарды алмаштыра албайт. Мисалы, жакынкы келечекте дүйнөгө жүздөгөн дасыкан дизайнер керек болот. Эмгек рыногун изилдеген адистер ушундай божомол жасап жатышат. Серепчилердин айтымында дүйнөлүк өзгөрүштөргө жооп берүү үчүн адамдарды рыноктардын талаптарына ыңгайлаштырып, жаңы билимдер берилүүгө тийиш. Жумуссуз калмайт адамдар. Оны биз жаңы салаларга окутабыз. Қазір біздің бағдарлама бойынша адамдар жумушсуз калбайт. Аларды жаңы багыттар боюнча окутуудабыз. Бизге жумушсуз адамдардан сырткары иштеп жаткан адамдар да кайрылып жатышат. Санариптешүү жараянынын алкагында эмгек рыногу чоң өзгөрүүлөргө учурайт. Ошондуктан адамдарды жаңы тармактарга ыңгайлаштырышыбыз керек. Сиз айтып аткандай цифровизация, модернизация болса, олар башка жаңа курал жабдыктарда жумуш істөөгө мүмкүн болот.
The conventional wisdom is that changes Өзгөрүүлөр негизинен өндүрүштүк тармакта жүрөт. Ошонсо да бул милдеттүү түрдө ошондой болот деген сөз эмес. Кызмат көрсөтүү тармагында жана башка тармактар жаңы технологияларды киргизип, санариптешүүгө кадам шилтеп жатат. Келечекте эмгек фонддорунун мобилдүүлүгү өсөт деп ойлойм. are within sectors. Санариптик технологиялар Казакстан экономикасынын бардык тармактарына жигердүү киргизилүүдө. Санариптүү долбоорлордун жемишин көрүп жаткандардын бири түндүк казакстандык ишкерлер. Жакында облуста биринчи жолу санариптик жашылча сактоочу кампа ачылды. Ар бир камераны уюлдук телефон же планшет аркылуу башкарууга болот. Кампада 5 камера бар. Ар биринин аба температурасы, нымдуулугу белгилүү бир жашылча түрүнө байланыштуу белгиленет. У нас выращивают. Бизде экологиялык таза жашылчалар өстүрүлөт. Ал эми аны сактоо оңой эмес. Эми аталган маселе чечилди. Бул жерде сактала турган бардык жашылчаларды өз фермерлерибизден алдык. Сапаты абдан жогору. Санариптештирүү жараяны мейкиндикти карталоо багытындагы бир катар иштерди жеңилдетип жатат. Караганды облусунда колдонууга киргизилген жер тилкелеринин интерактивдүү картасы бизнес үчүн жерлерди алуу жараянын жеңилдетти. Азыр электрондук жер картасында бизнеске арналган 300гө жакын жер тилкеси бар. Бул жаңылык ишкерлерге өз долбоорлорун ишке ашырууда, керектүү бош орундарды издештирүүдө жардам берет. Алар онлайн режиминде инфраструктура менен да тааныша алат. Информацию можно увидеть на сайте Акимата области и на сайте региональной палаты. Маалыматты облус акимчилигинин сайтында жана облустук ишкерлер палатасынын сайтынан көрүүгө болот. Ошондой эле биз ресурс тууралуу, токтоп турган ишканалар, бош турган өнөр жай орундары тууралуу маалыматтарды жасадык. Мындан башка энергия булактарына кошулуу чекиттери да көрсөтүлгөн жана биз бул порталды ар дайым өнүктүрүп турабыз. Ал эми Жамбыл облусундагы алтын өндүрүүчү компаниялардын бири санариптик генч программасын колго алды. Жердин алдынан курамында баалуу металл бар кенди алуу иштери толук онлайн системасында көзөмөлдөнөт. Адистер санариптик генч долбоорунун алкагында эмгек өндүрүшү 5%га көбөйүп, чыгашалар 20%га кыскарат деп күтүп жатышат. Мы внедряем активно планшетный. Санариптик генч программасын ишке ашыруу алкагында биз улуттук агенттиктин жардамына таяндык. Алар бизге мамлекеттик колдоо көрсөтүштү. Анын аркасында планшеттик технологиялар, маркшейдерлик тартууларга лазердик сканерлөөнү жигердүү түрдө жумушка киргиздик. Санариптүү Казакстан программасынын максаты улуттук экономиканы санариптештирүү аркылуу казакстандыктардын өмүр сүрүү сапатын жакшыртуу. Ал ИДОдөгү IT тармагынын үлүшүн 2020-жылга чейин 5%га жеткирүүнү көздөйт. Казакстан Борбор Азия аймагына өсүмдүк майын экспорттоо боюнча көч башында турат. Айрыкча аймактагы мамлекеттерде Казакстанда өндүрүлгөн күн карама майына суроо талап жогору. Өткөн аяк 10 айында гана Өзбекстан менен Тажикстан Казакстандан 4,5 миң тоннага жакын өнүм сатып алган. Бул буга чейинки коңшу өлкөлөргө жөнөтүлгөн көлөмдөн 2 эсеге көп. Ошондой эле быйылкы мезгилде ата мекендик агро өнөр жай комплекси зыгыр майын чыгаруу боюнча дүйнөдө 1-орунга чыкты. Анын көпчүлүгү Кытайга жөнөтүлөт. Казакстан жалпы өсүмдүк майын экспорттоо боюнча жаңы рекорд койду. Ушул күздүн алгачкы айында тышкы өлкөлөргө 9,1 миң тонна өнүм жөнөтүлгөн. Бул акыркы 5 жылдын ичинде өлкөдөгү эгин талааларын ар тараптуу кылуу саясатынын аркасында майлуу өсүмдүктөрдүн үлүшүн 50%га чейин көбөйтүү жемиши дешет адистер. пайызы экспортқа шығарылады. Көбінесе ол Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Иран, Ауғанстан, Қытай. 70%-ын экспортко чыгарабыз. Көбүнчө Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Иран, Оғанстан, Кытай жана Орусияга жөнөтүлөт. Келечекте Азербайжан, Түркия өлкөлөрүнө чыгууга дыкат көңүл буруп жатабыз. 2020-жыл мыкты жылдардан болот. Анткени жакшы баа болот деген божомол жасап жатабыз. Ошол жылга чейин өнүмдү жакшыртып, көбүрөөк экспорттоого аракет кылабыз. Сол жылға дейін өзіміздің өнімді одан ары жақсартып, және көбірек экспорттауға тырысамыз. Улуу жибек жолунун салттарын жаңыртуу, Борбор Азия өлкөлөрүнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрү дүйнөлүк саякатчылар үчүн өзгөчө тартымдуу. Айрыкча Кытай жарандары тарабынан суроо талап жогору. Бейжинде 10дон ашуун өлкөнүн дипломаттары менен 30дан ашуун туристтик фирманын өкүлү жолугушуп, кызматташтык чек араларын кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты.
Биз азыр Борбор Азия өлкөлөрүнө топтук турларды уюштуруу сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп жатабыз. Бул ири рынок. Ошондой эле Кызыл Чырым кытайлык коомунун ишкердик өнүгүү борбору менен да сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Биз кытайлык зейнеткерлер үчүн Борбор Азиянын белгилүү ден соолукту чыңдай турган жерлерине турларды уюштурууну көздөп жатабыз. Кытай үчүн даярдалган өнүм Түркмөнстандагы салттуу атчан саякаттар. Туристтер түркмөндөрдүн улуттук сыймыгы акалтеке жылкысын көрүү менен чектелбестен атка минүүнү үйрөнө алышат. Ушуга кошо Түркмөнстандын көз жоосун алган табияты да тартымдуу. В последнее время у китайских туристов именно растет заинтересованность в организации специальных туров по изучению езды на ахалтекинских конях. Акыркы убакытта кытайлык туристтердин акалтеке тукумдуу жылкысына минүүнү камтыган турларга суроо талабы өскөн. Айрыкча алар атайын курстарга барып, атка минүү тажрыйбасын жогорулатууга кызыктар. Келечекте өлкөлөрдүн туризм тармагындагы кызматташтыгынын башкы багыты ушул болот деп ойлойм. Акалтеке жылкысынын сулуулугу басыгы суктандырбай койбойт. Туризма между нашими странами, и китайские туристы каждый раз могут приехать специально учиться и, значит, ездить на наших прекрасных этих коней. Түркмөнстанга болгон кызыгуу өсүп жатат. Быйыл өлкөгө саякаттап барган кытайлык туристтердин саны 20%га өскөн. Бул көрсөткүч дагы да өсөт деген ишеним жогору. Кытай Борбор Азия мамлекеттеринин бардыгы менен туристтик тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар. Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Түркмөнстан өлкөлөрүнүн маданияты, каада салттары, тарыхый эстеликтери кооз табияты аймакка миллиондогон чет өлкөлүк туристтерди тартууга жөндөмдүү. Казак таласы байыркы металлургиянын мекени. Тарыхчылар Улуу Жибек жолунан мурда жез жолу болгонун, Гербендер дал ушул Улуу Тау аймагы менен өткөнүн айтышат. Касиеттүү чөлкөмдөгү Талдысай конушу анын бир далили. Бул жерде эрте коло доорунда жашаган адамдар жез эритип, ар түрдүү буюмдарды жасашкан. Андан бир нече жыл мурда окумуштуулар шахталык ыкма менен жумуш кылган жер алдындагы мештерди табышкан. Казак халкынын ата-бабалары, яғни Казак элинин ата-бабалары, башкача айтканда көчмөндөр мал багып, эгин эгүү менен чектелбестен адамзаттын үчүнчү чарбачылыгы металлургияны өздөштүрүшкөн, андан буюм тайымдарды жасашкан. металлургияны ийгерген, одан буюм жасагандыгын көрсөтөт. Бул биздин жерибиздеги талаа цивилизациясынын технологиялык жактан канчалык жигерде өнүккөнүн көрсөтөт, дейт өлкө башчысы өзүнүн Улуу Талаанын 7 кыры аттуу макаласында. Казакстан азыркы тапта да кара жана түстүү металлургиянын кайнаган булагы. Казак талаасындагы түстүү металлургиянын тарыхы Каныш Сатпаевдин ысымы менен байланыштуу. Ал мындан туура 90 жыл мурда Карсакбайдын алдында жездин мол кору бар экенин далилдеп, аймактын келечегин жаркын деп божомолдогон. Керн. Песчаник и Мергельск-кальцитовый жилой в отложениях Кингирской свиты. Кийин бул аймак Казакстандагы түстүү металлургиянын булагына айланды. Карсакбайда завод салынып, биринчи жез алынган. Тарыхый маалыматтарга таянсак, ошол жылдары Карсакбай аймагына сырттан 270 вагон курал жабдык жеткирилген. Мисалы, фрезердик орнотмо мындан 100 жыл мурун алып келинген. Азыркы күнгө чейин иштеп жатат. Согуш убагында да. Бул согуш убагында иштетилген станоктор. Ал мезгилде биз болгон эмеспиз. Ата-энелерибиз иштеген дешет. Бул станоктордо снарядка чейин даярдалган. Андан бери бир кылымдын ичинде Жезказган, Балкаш аймактарында ген байытуу фабрикалары салынып, Темир Тау шаарында металлургиялык комбинат ишке кошулду. Жыл сайын өндүрүштү жаңыртууга болушунча көңүл бөлүнүп келет. Алдыдагы 5 айында Жезказгандагы жез эритүү заводунда экинчи меш ишке кошулуп, өндүрүштүк кубатты 400 000 тоннага жогорулатат. Ал Темир Таудагы комбинат былтыр биринчи жолу 4 миллион тонна болот эриткен. Предприятие разработала дорожную карту по развитию. Жакында металлургиялык комбинаттын жумушун жандандыруунун жол картасы жасалды. Анын негизинде алдыдагы 3 жылга 300 миллиард теңге инвестицияланып, өндүрүш кубаты бир нече эсеге өсөт. Соответственно, улучшить качество. Также предусмотрены инвестиции. Адистердин айтымында ичи ген байлыкка толгон Казак аймагында дагы бир нече жылга жете турган ген кору бар. Азыр ишканалар ошол ген байлыкты эффективдүү өздөштүрүүнүн тетиктерин издеп, дүйнөнүн мыкты технологияларын өндүрүшкө киргизүүдө.
Алтын адам дүйнө музейлеринде. Түштүк Корея борборунда биринчи жолу Улуу Тала мурасы зергердик өнөр берметтери көргөзмөсү ачылды. Улуу Тала объектиси менен бирге бул жерге дагы 457 байыркы экспонат алып келинди. Көргөзмө Алтын адамдын дүйнө музейлерин кыдыруу долбоорунун алкагында уюштурулду. 이 전시를 보는 한국 사람들이 Казакстандын сыймыгы менен символуна айланган алтын адам менен таанышууга мүмкүнчүлүк пайда болуп жатат. Көргөзмөгө келген Корея жарандары Казакстан маданиятын таанып, Корея менен Казакстандын маданиятынын ортосундагы байланыштарды таап, Евразиядагы көчмөн маданиятынын үлгүсү менен тааныша алат. Алтын адамды өлкөгө алып келүү сунушун Корея улуттук музейинин башчылыгы жасаган. Анткени Кёнжи шаарынын байыркы мүрзөлөрүндө ага окшош кооздук буюмдар табылган. Корейлердин ата-бабалары Корей жарым аралына Алтайдан келишкен деген пикир бар. 멀게 말했던 가자산에 대해서 어렵게만 생각했는데 오늘 보고 카자흐스탄 문화가 굉장히 대단하다는 걸 느꼈어요. Мен Казакстанды башкача элестеткем, бирок көргөзмөгө келип казак маданияты көрүнүктүү болгон деген жыйынтыкка келдим. Айрыкча алтын адамга таң калдым. Кенжи музейинде сунушталган 5-кылымда Сила доорундагы буюмдарга окшош экспонаттар бар. Ошондуктан байыркы убакытта Корея менен Казакстандын кандайдыр бир маданий байланышы болгонун сездим. Сеулдагы көргөзмө мамлекет башчысынын Улуу Таланын 7 кыры аттуу макаласынын жарыялануусу менен дал келди. Казакстандын музей кызматкерлери президенттин тапшырмаларын кореялык кесиптештери менен биргеликте аткарышат. В ближайшее время мы подпишем меморандум о сотрудничестве в области музейного дела. В этом меморандуме предусмотрено... Жакын арада биз музей жумуштары тармагындагы кызматташтык тууралуу меморандумга кол коебуз. Анын алкагында Казакстандын музей кызматкерлери үчүн ар түрдүү көргөзмөлөрдү уюштуруп, тажрыйба алмашып, семинарларды өткөрүү, ошондой эле музей бизнесин өнүктүрүү, археологиялык эстеликтерди изилдөө каралган. Музейного дела, проведения научных исследований, археологических исследований на наших памятниках. Казакстандын уникалдуу экспонаттарына башка өлкөлөрдүн жашоочулары да кызыгып жатышат. Алтын адам Азербайжан, Беларусь, Орусия менен Кытайда болду. Жакынкы 2 жылда бул көргөзмө Грузия, Түркия, Италия, Испания, АКШ, Германия жана Франция шаарларын кыдырат. Ал эми түштүк кореялыктар көргөзмөнү 2 ай бою көрө алышат. Байыркы мезгилдерде домбура тала адамынын боз үйүндө сыйлуу орунду ээлеп келген. Касиеттүү элдик аспапты жасоо ыкмасы муунда муунга өтүп келе жатат. Домбура жасоо боюнча уста Серикжан Ысқақбек уулунун айтымында мыкты музыкалык аспап сапаттуу материалдан жасалышы керек. Анткени бул домбуранын мукамдуу жаңырышынын негизги фактору. Анын колунан 500дөн ашуун казак элинин улуттук аспабы жаралган. 95% жок. 95% домбура добушунун кооз болуусу капкагынын туура жасалышынан көз каранды. Гылмый болуу керек. Улуттук аспаптын 30га жакын түрүн жасаган устанын максаты маданий мурасты жаңыртуу. Байыркы аспаптардын уникалдуулугун сактоо үчүн илимге негиздөө туура келет. Бүгүнкү күндө ал казак музыка куралдарынын тарыхынан кабар берип, байыркы технологиясын ача турган илимий методикалык эмгек жазууну колго алган. Таанып билүүчүлүк эмгекте унутта калган байыркы замандагы барбыт жана акусас сыяктуу аспаптардын сыры менен мааниси камтылат. Барбыт деген аспап көрсөтөйүн, барбыт деген мына. Казак музыкалык аспаптары 50-60 түрлүү аспап бар деп тарих деректе айтылган. Казак музыкалык аспаптарынын 50-60 түрү бар деп тарых барактарында айтылган. Китепте 30 аспаптын жасалуу жолу, кандай жыгачтардан жасалганы жана кантип тандалышы керектиги тууралуу жазылат. Ошондой эле аталган аспаптардын тарыхый маалыматтары жана көлөмдөрү тууралуу да камтылат. Өлчөмдөрү, жасалуу адистери осулар тааныстырылат бул китапта. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Серикжан Ысқақбек уулу өзү дагы домбурада кол ойнотуп, журт сүйгөн элдик күүлөрдү ойноп келет. Мындан сырткары ал мекенинен эргүү алып, кездемеге сүрөт да тартат. Көп өнөрдүн ээси Улуттук өнөр университетинде сабак берет. Таланттуу инсан улуттук маданияттын кудуретин жалпы өлкөгө жана башкаларга да кеңири таанытууну максат кылып келет. Мына домбураны Кытайдын Алмын каласында 2012 жылы өткөн Кытайдагы Бул домбураны 2012 жылы өткөн Кытайдагы аз сандагы улуттардын маданияттарын даңазалоо форумунда алып баргам. Бул менин эмгегим. Азыр домбурада ойноп көрөйүн.